Мен Жалал Абад жогорку Чыңалуудагы электр тармактары ишканасында иштейм. Кезмечи күрөчү болуп. Ал жерден да ушу ишкананын балдары бар. Өз салымыбызды кошолуп, көңүл чыркында калбайлы биз дагы элге жардам берели. Кыргызстанда мындай кыйын учурда бардыгыбыз бир болуп, биз мына электричество жагынан бардык ушу монтаждоо иштерин жаңылап, şu yerde свет verip. Жумуш убактыбыз белгиленген эмес, эртең менен келип, кечке чейин бул жерде буюрса иштеп. 2 күндө бир турасыз ооба, 2 күндө бир турам. Анан биякта 2 күн жардам берип, şu элге өз салымыбызды кошуп атып балдар менен. Бүгүн биз турган жерде Союз мезгилинен баштап 36 кесиптик техникалык лицей иштеп жаткан. Бүгүнкү күндө замандын талабына ылайык бир топ адамдын саны, студенттердин саны кыскарып, бул жерде 150ге чакын гана балдар окуп калган. Ушул биз турган здание Союз мезгилинен бери булардын жатаканасы болгон. Бүгүн биз 3-4 жолу келип, райондук штабтар аркылуу, райондо түзүлгөн комиссия аркылуу ушул зданияны бир топ жолу көрүп кеттик. Врачтарыбыздын дагы алып келип көрсөтүп кеттик. Анан булардын бардыгы ушул жерге больница ачса болот деген таянак чыгарышты. Ошонун негизинде өткөн пятница күнү биз штабтын чечими менен кабыл алып туруп, штабтын чечими менен ушул жерге бүгүнкү күнү көрүп атасыңар, дүйнөний стационарларыбыз көп. Бирок биз эртең кыш суук келген мезгилдерде бейтаптарыбызды кайсы жерге апарып жайгаштырабыз деп кыйналып калбайлы деп бүгүндөн баштап биз кышка даярдык баштадык. Бул зданияны 2 айдын ичинде капиталдык ремонттон өткөрүп, буюрса 304 орунду инфекционный отделение кыла алып атабыз. Анын 20 оруну реанимационный отдел болот, калганынын баардыгы ушу бейтаптар жайгашат. Бул жерде врачтардын өзү үчүн чистый зона, бейтаптар үчүн грязный зона кылып отдельный бөлүп атабыз. Бүгүн бул инициативанын баардык жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары, алардын өкүлчүлүктүү органдары, депутаттар менен согласованно баштадык. Бир топ жарандарыбыз мына көрүп атасыздар. Бүгүн баардыгы өзүнүн элин туулган өскөн жерлерине жардам берүүнү баштады. Бирок ушундай учурдан пайдаланып биз бир багытка буруп, элдердин баардыгын бир жакшы нукка бурбасак, ар ким кереги жоктун деле ала берип туруп, эртең ал аппараттардын баардыгы бир адамга пайдасы жок туруп калышы мүмкүн. Ошондуктан элдердин баары айтып атышат, эмне керек, эмне кылыш керек деген ойлор менен бизге көп жолу кайрылды. Ошондуктан биз ушул кышкыга даярдануу үчүн ушул жерде 304 орунду больница ачалы деп атабыз. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, кээ бир жарандарыбыз больницада место жок дегенсип уйлөрүндө самолечение кылып кыйналып калып атат. Ошондуктан бул жерде 304 местаны уюштуруп турган болсок, биз күз мезгилинде элибиздин баардыгын ооруга чалдыккандардын баарын ушул жерден айыктырганга шарт түзүлөт.